الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين سيدنا Muhammed. Бүткүл мактоолор аламдардын Роббысы Алла Таалага болсун жана анын сүйүктүү кулу пайгамбары Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Айымдарга тиешелүү маселелерге киришүүдөн мурда кээ бир маселелерди тактап коюуну туура көрдүк. Эң биринчи эле аялдар маселесин тактап айтканда айыз жана нифас маселелерин айтуу, окутуп, үйрөтүү уят болуп саналабы? Мына ушул маселеге токтолобуз. Аллах Таала аял затын назик, уялчаак кылып жараткан. Бул анын жаралуусунда мына ушундай. Жанада Адам алейхиссаламга өмүр жолдош кылып оба энебизди жараткандай эле айыз жана нифас маселелерин бүткүл аял затын тагдырына жазды. Аял заты бар экен балагатка жетүүсү менен бул маселелерге жолукпай койбойт. Андыктан бул маселелерди окуп үйрөнүү ар бир аялга милдет болуп эсептелинет. Фих тили менен айтканда бул илим аялдар үчүн фарз айын болот. Бирок азыркы мезгилде аялдар ортосундагы айыз нифас маселелериндеги илимсиздик бир чоң бир боштукту пайда кылган. Анын себептерин карап көрө турган болсок, бул биринчи эле ушул көп жылдар бою өлкөбүз башка бир мамлекеттин кол астында болгондуктан дагы дин, таалим жагынан алыстоо пайда болгон. Экинчи маселе бул ошол аялдардын уят деп аалымдарыбыздан суробосунун натыйжасында аялдар ортосунда бул илимдин боштугу сезилерлик даражада чоңойгон. Шарият маселелери болсо уяттуулукту шылтоо кылып таштап коюлбайт эч качан. Бул маселелерди үммөткө үйрөтүп ачыктаган инсан бул пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам болгон. Андан сахабалар үйрөнүшкөн. Кийин табииндер, кийин табииндер, кийин алымдар мына ушинтип уланып отуруп бул үммөткө ушул илим жетип келген. Эгер чыныгында бул маселелерди айтуу, үйрөтүү уят болгондо, анда пайгамбарыбыз аны айтпаган болот эле, сахабалар бири үйрөтпөгөн болот эле. Жок, бул уят эмес, балким ар бир аялга милдет болгондуктан бул илимди окутуп, үйрөтүп келишкен. Ошондой экен, эң биринчи эле аялдар бул маселелерди толук түрдө үйрөнүүсү керек болот. Эркектер болсо өмүр жолдошунун ортосундагы болгон мамиледе арамдыкка барып калбаш үчүн бир аз үстүн болсо дагы үйрөнүп койсо аябай жакшы болот. Дин жаатында окугандар жана шарият илимдеринен сабак бергендер бул илимди толук түрдө окуп үйрөнүүсү талап кылынат. Сабакты доктор Абул Хажга таанык болгон Ахкамул Хайз ва Нифас китебинен болот. Бул китептин артыкчылыгы, бул китеп эреже катары келтирилген, жалпысынан 50 эреже алып келинет. Эгерде сиз алардын бардыгын окуп, түшүнүп, жаттай турган болсоңуз, анда аялдарга тиешелүү маселелердин дээрлик бардыгына жооп бере аласыз. Андан тышкары китепте исхаза жана сахибул үзүр эсине тиешелүү маселелер да алып келинген. Сабактар фикый сабак болуп эсептелинет. Мында үгүт насаат, башкача айтканда баян сыяктуу болуп айтылбайт. Мында ошол өкүмдөр тууралуу жана эрежелер тууралуу сөз болот. Ар бир өкүмгө далилдерди алып келбейбиз, балким аалымдарыбыз бизге Кур'ан жана хадистен алып келген, чыгарган эрежелерди келтиребиз.